sevgili öğrenciler. Öncelikle sizleri burada ağırlamaktan, evimizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Kımmatlı okuwçularыбыз, okuwçularыбыз, mына ушул жерде, ушундай учурда силерди тосуп алганыбызга, коноктоп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Bu aşamaya gelene kadar hepiniz çok çalıştınız, fedakarlıklar yaptınız, emek verdiniz. İnşallah bugün emeklerinizin karşılığını alacağınız bir gün olur. Hepinize bu vesileyle başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Бул баскычка келүү үчүн бардыгыңар өзгөчө тер төктүңөр, мээнет кылдыңар. Мына ошол мээнетиңердин үзүрүн көрөсүңөр деген тилектебиз. Баарыңарга ийгилик каалайбыз. Кудай жардамчыңар болсун. Ese ушул самалыкты ачык деп жарыялоого уруксат этиле. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү предметтик олимпиаданын облустук турунун катышуучулары, урматтуу мугалимдер, окуучулар, ата-энелер жана келген коноктор. Баарыңыздарды бүгүнкү билим майрамы менен Кыргыз Республикасынын Баткен облусунда Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укук өкүлүнүн орун басары Исаков Жаныбек Маматовичтин атынан, Карамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Булуткон Байкеевичтин атынан баарыңыздарды бүгүнкү билим майрамыңыздан мен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу окуучулар, сиздер мына бүгүн райондук шаардык деңгээлдеги олимпиададан көптөгөн окуучулардын арасынан суурулуп чыгып, облустук турга келип отурсуздар. Бул сиздердин билим деңгээлиңиздер канчалык зирек экендигин, башкалардан өзгөчө экениңиздердин далили деп айтсам. Бүгүнкү облустук турда бул сиздер үчүн чек болбой турган, сиздердин бар жөндөмүңүздөрдү, акылыңыздарды жана мугалим менен сиздердин ушунча убакытты текке кетирбегендигин далилдей турган. Ошон үчүн урматтуу окуучулар, сиздер биздин облустун каймагысыздар, окуучулардын арасында. Сиздер биздин сыймыгыбызсыздар. Ошон үчүн биз ойлойбуз, ушул жерде турган ар бир окуучу өзүнүн жөндөмү менен, өзүнүн эс акылы менен сөзсүз түрдө республикалык турда бизге сыймык алып келет деп сиздерге ишенебиз. Ошон үчүн бул таймашта ар бириңиздерге биз ийгиликтерди каалайбыз, күчтүүлөр жеңсин. Ал эми мугалимдерге болсо жана калыстарга адилеттүүлүк менен ар бир баланын мээнетин баалап, ар бир баланын аракетине баа берип, жакшы жыйынтыктар чыгарасыз деп сиздерге ишенебиз. Бүгүнкү күн мугалимдер, урматтуу мугалимдер, сиздердин мээнетиңиздердин жыйынтыгы чыга турган күн. Бүгүнкү күн сиздердин эмгегиңиздер баалана турган күн. Бүгүнкү күн эртеңки республикалык турга кадам таштай турган күн. Ошон үчүн бүгүнкү күнү окуучуларга, мугалимдерге, баарыңыздарга ийгилик болсун. Алла Таалам баардыгыбызга эмне жакшы ой максат тилектерибиз болсо ошону орундотканга насип эткен болсун. Ал эми эли жерибизде тынчтык, амандык болсун. Өсүп келе жаткан биздин ушул окуучуларыбыздын арасынан эртеңки мамлекеттин керегине жараган күчтүү кадрлар, күчтүү өзүнүн кесибинин мыктылары келип чыксына баарыбызга насип эткен болсун. Баарыңыздарга ийгилик, бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун. Агайып ыраазычылык билдиребиз. Алла эмеле айтканыңыз келсин. Анда эмесе кийинки сөз Баткен областык окуусулдук борборунун жетекчиси Эрматов Талайбек Сейтказыевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү олимпиаданын катышуучулары, баардыгыңыздарды бүгүнкү сынак майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ошондой эле буга чейин эки атакта жеңүүчү болуп келген окуучуларыбыз ушуга чейин ийгиликтерин куттуктайбыз. Кудай буюрса сиздерге азыр ушундай калыс өтө турган шартты түзүп, сиздердин араңыздардан
областың алтын қорғап отырған жігіттер мен қыздарды таңдап алуға шарт болдық. Сондықтан әрбіріңіздер мен бірінші орын аламын деп қатысыңыздар. Ешқандай күмән санаулылар болбосын санаулы bir uyuşturucu тобы қалып әлбетте өзгертуге әрекет қылады. Бұл үшін атайын шарттар түзілген. Атайын ушу мектепте шарты бар деп таңдап алғанбыз. Қалыптардың негізгі қалыптар шеттен келген өткөрушілер өзінің областан тыйылған жерде таңдап алғанбыз. Мелдешке қатысқанда әрбір оқушыдан сұранарыбыз, ата-енелерден сұранарыбыз күмән санаулылар болбосын. Бұл үшін эгерде кандайдыр бир күмән санаулар болсо, биз атайын шарттар түзүлгөн. Негизги катышуучу эч убакта күмән санабай, мен биринчи орун алам деп катышыш керек. Оюбузду бир гана жеңишке гана бурабыз. Башка ойлор болбосун, башында керектүү акыл ой жүгүртүүгө керектүү чектер бар. Ошону жалаң гана жеңишке багыттайбыз дагы күчүбүздүн барынча аракет кылып, ошо бөлүнгөн убакытты туура пайдаланып, бирге Кудай буюрса Баткен областынын намысын коргой турган өтө кыйын кыздар менен балдар тандалып өткөн барабыз. Баарыңарга ийгилик. Кудай буюрса бир республикада бараңардан Баткен областынын намысын коргоп, биринчи, экинчи, үчүнчү орун алган балдар ийгилик каалайбыз.